Булар белгилүү түрк сүрөтчүсү Касым Етердин 3 жылдан берки чогултуп жүргөн эмгектери. Ар бир сүрөт талыкпаган эмгектин арты менен жаралып, өзгөчө абстрактуу стилде май боектун жардамы менен тартылган. Мында негизги ролдо сүрөттүн түсү жана формасы турат. Чыгармалардын түпкү маанисин, философиясын баары эле түшүнө бербестигин айткан автор, ар бир чыгарма сүрөтчүнүн жан дүйнөсүндөгү абалынан кабар берет дейт. Бир сүрөттү тартаарда убакытты сөзсүз эске алам. Анткени ал күндүз башкача, түнкүсүн такыр бөлөкчө көрүнүшү мүмкүн. Чыгармачыл адам бардык нерсени жүрөгүнөн өткөрөт эмеспи? Сүрөттүн кандай абалда, качан тартылганын эстеп калуу кыйын. Анткени ар бир чыгарма ал жаралган учур менен гана дал келет. Етер үчүн көргөзмөгө келген ар бир адамдын ою, берген баасы өтө маанилүү. Буга чейин ал Түркиянын билим берүү тармагында да салым кошуп, 25 жыл сүрөт мугалими болуп эмгектенип келген. Пенсияга чыккандан соң Кыргызстанга келип чыгармачылыгы менен алектенүүдө. Бул жердеги өнөр адамдары сүрөтчүлөр менен таанышып, тажрыйба алмашсам дейт. Иш-чараны уюштуруунун башкы максаты да ошол. Кыргызстанда 5 жылдан бери жашап келем. Жаратылышынын кооздугу мени аябай суктандырат. Мындан аркы өмүрүмдү ушул жакта өткөрсөм деген ниетим бар. Кыргыз жеринде эле сүрөткө түшүрсөм болмок. Бирок башкалар түшүрүп жетишиптир. Мен өзгөчөлүк киргизейин деп жатам. Менин чыгармаларымдын өз аудиториясы бар. Аталган иш-чара түрк сүрөтчүсүнүн Кыргызстандагы алгачкы көргөзмөсү. Автор бул чыгармаларын сатыкка коюуну көздөп турат. Бирок татыктуу кардар чыгабы деп чоочулайт. Анткени буга чейин анын тажрыйбасында $20,000 чейин бааланган сүрөттөр да болгон. Жазгүл Маналиева, Калыбек Абдумамутов, NewTV.